Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу Билимтал коомдук бирикмесинин социалдык тармактардагы катталуучулары. Көпчүлүгүңүздөргө жакшы маалым болгондой, биздин бирикмебиз тарабынан 2022-2023 окуу жылында өзгөчөлөнгөн Талас жергесинин окуучулары үчүн шыктандыруу максатында, колдоо максатында атайын стипендиялык кароо сынак жарыялап, документтерди кабыл алууну баштаган элек. Мына 25 апрель күнү биздин ушу окуучулардан билдирүүлөрдү кабыл алууну токтоттук. Бүгүн сиздерге ушул кароо сынактын мындан аркы жүрүшү боюнча кыскача маалымат берип коюуну туура көрүп жатабыз. Жалпысынан 149 билдирүү келип түштү. Эгерде райондордун кесилишинде айта турган болсом, Манас районунан 9 билдирүү келди, Чыңгыз Айтматов районунан 10 билдирүү, Бакай Ата районунан 27 билдирүү, Талас шаарынан 12 билдирүү, анан Талас районунан эң көп билдирүү 74 окуучу стипендиялык кароо сынакка өзүнүн документтерин тапшырышты. Айта кетүүчү жагдай, аталган катышуучулардын саны 149 окуучубуз кыскарышы мүмкүн. Буга эки себеп болуп жатат. Биринчи себеп, биз кароо сынакты жарыялаганда айтып элек, Талас областындагы жалпы орто билим берүүчү мекемелердин, мектептердин арасындагы конкурс деп. Бирок ага карабастан биздин ушу областтын аймагындагы лицейлердин окуучулары дагы катышып, өздөрүнүн ушу билдирүүлөрүн беришти. Бүгүнкү күндө 17 лицей окуучуларынан билдирүү келип түштү. Биз бул документтерди кабыл алдык, бирок аларды конкурска, кароо сынакка катыштыруу же катыштырбоо боюнча чечимди ушу биздин бирикмебиздин өздүк комиссиясы кабыл алат. Ошондуктан аталган 17 билдирүү дагы конкурска, кароо сынакка катышпай калышы мүмкүн. Бирок азырынча бул боюнча чечим кабыл алына элек. Андан тышкары айрым катышуучулар ушу биз койгон талаптарды толук аткарбагандыгына байланыштуу. Мисалы, айрымдары ушул резюмени же болбосо баягы ийгиликтерин тастыктоочу документтердин сүрөтүн жөнөтпөй калышыптыр. Айрым окуучуларыбыз болсо, баягы видеолорунда биз койгон талаптар аткарылбай калган экен, баягы окуган китеби боюнча же болбосо бир өзүнүн ийгиликтери боюнча маалыматтар толук болбой калгандыгына байланыштуу. Бул жерде дагы айрым кыскартуулар болушу мүмкүн. Айрым катышуучулардын билдирмеси кабыл алынбай калышы мүмкүн. Булардын баардыгын биздин өзүбүздүн бирикмебиздин комиссиясы түзүлгөн, ички комиссиясы. Ошол комиссия иштейт азыр мына 1 ай аралыгында карап чыгып, келип түшкөн баардык билдирүүлөрдү карап чыгып, анан кийин чечим кабыл алып, кабыл алган чечимдин жыйынтыгы боюнча биздин катышуучулар 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул стипендианттар, стипендияга ээ болгон окуучуларыбыз, башкача айтканда аларга акчалай сыйлык, биздин бирикменин төш белгиси, атайын мыкты окуучу деген, анан ардак грамоталар тапшырылат. Кийинки топко биз дипломанттарды киргизебиз. Ал жерде стипендияга ээ болбой калган, бирок өзгөчөлөнгөн окуучулар дипломант деп аталат. Аларга дипломдор, анан баалуу сыйлыктар берилмекчи. Калган катышуучуларыбыз болсо, катышкандыгын тастыктоочу сертификаттарга ээ болот дагы ушу Билимтал коомдук бирикмесинин стипендиялык кароо сынагынын катышуучусу деп аталмакчы. Урматтуу катышуучулар, жогоруда белгилегендей, азыр 1 ай аралыгында биздин өздүк комиссия иштейт, баардык билдирүүлөрдү карап чыгат, чечимди кабыл алат. Анан сыйлыкка ээ болгон, стипендияга ээ болгон окуучуларды сыйлоо аземи Талас шаарында ушу май айынын аягында же болбосо июнь айынын башында өткөрүлмөкчү. Жакындаганда биз так датасын да өзүнчө маалымдайбыз. Ага чейин өздүк комиссия иштейт, ошондуктан эч кабатыр болбоңуздар. Ким билдирме жөнөткөн болсо, алардын баардыгы кабыл алынды. Бизде материалдар бар, алардын баардыгын ошо өздүк ички комиссия карап чыгат. Чоң рахмат.